Кана ким? Келип атабы эмне болду? Начальник участка. Каяктан жууп атасың дөңгөлөктөрү? Азыр бул жактан полный жууп тазалап чыккандай эмес, чыккан жерде мойка бар. Мойка коюп чыккан жер, кана мойка? Азыр мойканы улап. Я. Мойканы улап, бул биринчи машина эми бетон эми бар. Мына мояктан ылайыңар чачырап атат. Бүгүн чачып коюп турсаңар сууңарды. Бияк тосуп койсоңор жолуңарды чыга турган жолго. Койгула мойканы. Мойка коймоюнча бирде машина бул стройкадан чыкпайт. Айдагыла артка машина. Пока бүт кемчиликтер жоймоюнча бүгүн чыкпайт бияк. Bular komissiya kelib ketdi, javob oldi. Assalomu alaykum. Aytsin. Aç. Sizde требования бар да с ГОСТ-ка, я. А эмнеге карабайсың? Карап атабыз. Кана караганга. Биз шаарды уже тазалаганга жетишпей калдык. Азыр мынакей погода оңдолуп атат, түздөлүп атат. Азыр чаңдын баары көтөрүлсө, смог эмес эмне болуп кетет анда шы? Инспекция. Сер жапканда кантип опечатка кылып атат, опечатать этип атасыңар же кандай токтотуп атасыңар бул курулушта? Биз процедурна былтыр келип убактылуу мойка койгула деп айтчыбыз. Койбогон убакта аткарбагандарга убактылуу опечатка кылып жаап курулуш объектине. Ошолор иштедиби? Ооба. 5 объект жапканбыз. Например, бияка келдиңер белесиз? Булар болсо ушул. Токто суроо берип атам. Бияка келдиңер беле? Ооба. Ана кана жыйынтып. Блокировать этиле болду, машиналар чыгарбагыла аяктан. Пока жууп тазалап, ар бир дөңгөлөктү жаңыртып чыгармайынча бирөөнү да чыгарбагыла. Давайте жетекчилигине чара киргизгиле мага, Рамиз Гулагланович. По моему инспекции мне внести предложение по каждому руководителю. Биз тапшырма бердик, объезд кана болсо бир жыл бою бияка мойка эмес, эмне салып койсо болот. А уже курулуш бүтүп атат. Биз апрель айында 2024-жылы чечим кабыл алганбыз. Правила благоустройства деп коет, ошол жерде бул эрежелердин баары көрсөтүлгөн. Андан сырткары курулуш жүргүзүү тартибинде ал жерде дагы бул талаптар бекитилген болчу. Бирок биз көрүп атабыз, мына бүгүн эртең менен эки эле курулуш жайга келдик. Эки жерде тең мына машиналардын дөңгөлөгүн жуучу жайлар такыр жок да. Мына азыр жаз келип атат, эми бул чаңдын баары азыр абага көтөрүлөт. Кышында смог болуп турса, жазында смогко кошулуп чаң да көтөрүлөт. Ошондуктан 457 курулуш бар бүгүнкү күндө бизде. 457 курулушка биз бүгүн эскертүү кылып атабыз. Эгер жакын арада 2-3 күндүн ичинде өздөрүнүн курулуш жайларын ретке келтирбеген болсо, биз штрафтан сырткары курулуштарды жабабыз. Буга чейин мына штрафтарды салып келгенбиз, 23 000 сомдун тегерегинде штраф салынат экен, бирок көрүп атабыз, аларга штраф төлөп коюш бүгүнкү күндө мындай ыңгайлуу болуш керек, төлөп коюп эчтеке кылбаганы. Бирок биз штрафтан сырткары азыр ушундай чараларга өтөбүз. Биз курулуш компаниялар жапканга биз даярбыз.